Клип тартам деп чоң чыгашага дуушар болдум. Оштогу батиримди саткан акчаны да ага жумшадым дейт ырчы Гүлназ Чыныбек кызы. Ырчы Гүлназ Чыныбек кызы жаңы клип тартам деп көп чыгым тартып, батирин саткан акчаны да ошол жака коротуп жатканын айтат. Жакында жаңы ыр менен клипти чогуу чыгарайын деп клип тартырып жүргөм. Бул клибим өзгөчө болсун деп орусиялык ырчы Тиматинин командасында иштеген Бек аттуу клипмейкер менен иштешип жаткам. Бизге кызыктуу локация керек болуп, интернеттен терезеден тургузулган жаңы стилдеги үйгө көзүм түшкөн. Алар менен байланышсак андай кооз үй Бишкекте жалгыз экендигин жана бардык буюмдар көргөзмө үчүн коюлгандыгын айтышты. Алар менен макулдашып эртеси клипти ошол жактан тартканбыз. Күтүлбөгөн жерден актриса кулап кетип, пирамида кылып бийик тизилген бокалдарды сындырып алды. Баары талкаланып жарактан чыкты. Эртеси ал үйдүн администратору чалып, силер бизге көп чыгым келтирдиңер. Столдун өзү 18 000 сом турат. Андан башка толтура жерди булгаптырсыңар деп нааразычылыгын айтып, акча сурап жатат. Жаңы клибим мен пландагандан да кымбат чыгып, азыр эле чыгымы $5000 барды. Ошто бир бөлмөлүү батиримди сатыкка койгон элем. Ошол акчаны да клипке жумшап жатам. Жок жерден мынтип чыгашага туш болдум дейт ырчайым. Булак Суперкейджи сайты. Актер Болотбек Телек сүйүктүүсүн брондодо. 8 жыл дос катары сүйлөшкөн адамым болочок жубайыма айланды дейт ал. Актер Болотбек Телек сүйүктүүсүн ачыкка чыгарды. Кечээ ал сүйүктүүсүнө сөйкө салып, ата-энелеринен бата алышканын Суперкейджи порталына билдирди. Сүйүктүүмдүн аты Аруке, Сары Челектин кызы. Экөөбүз 8 жыл мурун агенттен таанышканбыз. Ал кезде Аруке 9-классты бүткөн окуучу болчу. Ошол күнгө чейин мамилебизди үзбөй дос катары сүйлөшүп келгенбиз. Кесиби боюнча маркетолог жумушуна байланыштуу экөөбүз 2 жарнамалык ролик тартканбыз. Тагдырыңа жазылган адам жаныңда болушу мүмкүн деген сөз чын экен. Декабрь айында экөөбүздүн мамилебиз олуттуу баскычка өтүп, кыз жигит статусуна өткөнбүз. Жакында Арукеге сюрприз уюштуруп колун сурагам. Кечээ 15 март күнү менин туугандарым анын ата-энеси менен таанышып, сүйүктүүмү сөйкө салдык. Аруке үйдүн улуу кызы. Андыктан ата-энесинин сунушу менен жайында Сары Челектен үйүнөн алып келебиз. Ал эми үйлөнүү тойду август айына пландап жатабыз дейт актер. Булак Суперкейджи. Актер Анвар Осмоналиев кыргыз эл артисти Эгемберди Чалбаевге күйөө бала болду. Актер жана шоумен Анвар Осмоналиев кыргыз эл артисти Эгемберди Чалбаевге күйөө бала болду. Ал 16 мартта сүйүктүүсү Элайга үйлөндү. Актер кыргыздын каада салты менен жубайын ата-энесинин колунан алып кетти. Күйөө жолдоштун милдетин алып баруучу Эркин Нурбаев аркалады. Ал эми ырчы Курал Чокоев Музаман тобунун ырчысы Аксай Мукамбет уулу күйөө баланын досу катары жүрүштү. Бойдокчулук менен коштошкон актер үлпөт той эртең 18 мартта Бишкектеги тойканалардын биринде орун аларын айтты. Жубайымды ата-энесинин колунан Башкара суу айылына алып кеттик. Ал жактан келинчегимди көшөгөгө отургузушуп, каада салтын жасашты дейт ал. Анвар Осмоналиев Асман алдында тасмасында орусиялык идентификация сериалында роль жараткан. Ал ушул жылдын январь айында сүйүктүүсүн ачыкка чыгарып, эки тараптын ата-энелери жакындан таанышканын айткан. Маалымат булагы Суперкейджи сайты. Чүйдө дайынсыз болгон 3 өспүрүм кыз Баткенден табылды. Алар алдын ала сүйлөшүп алып 17 жаштагы бала менен бирге качкан. Чүйдө дайынсыз болуп изделүү өспүрүмдөр Баткен облусунан табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 12 март күнү Аламөдөн райондук ички иштер бөлүмүнө 37 жаштагы жана 35 жаштагы жарандар кайрылышкан. Алардын кайрылуусунда 16 жаштагы кызы 10 март күнү үйдөн чыккан боюнча кайра кайтып келген эмес. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү эресине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ыкчам иликтөө тобу изделип жаткан кыз Баткен облусуна кеткени боюнча маалымат алышкан. Баткен облусунан дайынсыз болуп жаткан өспүрүмдөр табылып, Бишкек шаарына 15 март күнү алып келинип, ата-энелерине өткөрүлүп берилген. Сотко чейинки өндүрүштө 3 өспүрүм кыз алдын ала сүйлөшүп алып, 17 жаштагы бала менен Баткен облусуна качып кетишкен. Алардын акчалары жок болгондуктан таксистке Баткенге жеткенде ата-энелери тосуп алаарын айтып алдашкан. Бирок алар автобекетке жеткенде качып кетишкен. Кийин аларды милиция кызматкерлери кармаган деп жазылат билдирүүдө. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Булак Суперкейджи.